Kara damga jaralasın den soğuk, asıl baylık altın bulup ken bolup, çındığında adam kılgan adamdı. Bakıt eken tana eken, tana ekenden soluk. Bakıt eken tana eken, tana ekenden soluk. Oylop oylop sızdap ketek kabırgam, başkalarga söz ayıt albay canınam. Altın tacı. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биздин бүгүнкү күндөгү жасап жаткан ар кандай аракеттерибиз, ынтымагыбыз Кудайга шүгүр көп кыйынчылыктарды жеңип чыгып, ошондой бир ийгиликтерге жетип аткан күндөрүбүз Кудайга чексиз шүгүр болуп аткандыгына, ошону да жакшыртуунун аракетиндебиз. Азыр биз борборунда турабыз. Гулина Металитовна биздин врач эжекебиздин жанында турабыз. Менин бул жерден ошол көпчүлүктүн ушундай бир суроосуна жооп алгым да келип турат. Себеби бүгүн азыр бул жерде көбүнесе көп адамдардын баягы эмне себептен ушул аппаратка түшүп калып аткан себептери көпчүлүктөр менден сурашат да. Ушуну сиздин өзүңүздөн уксак. Эмне себептен келип аппаратка түшүп калышат? Негизи себептери көп да. Көбүнчө азыр сахарный диабет биринчи орунда турат. Диабеттин акыркы стадиялары сахар көбөйгөндө почканы, бөйрөктү талкалап, ошол аркылуу түшүп калгандар көп. Көбүнчө бул 50 жаштан өткөн апаларыбыз, аталарыбыз ошондой болуп калат. Жаштарга келсек, бул хронический гломерулонефрит деп коет. Бул көбүнчө жана сууг өткөндөн, көбүнчө аларга деле айтылат, убагында дарылангыла деп, ошону көп маани беришпей жүрө бергендиктен жаштарыбыз көбүнчө ошол хронический гломерулонефриттин акыркы стадиясы келгенде диализ алышка мажбур болушат да. Андан кийин азыркы убакта вот миграцияда көбүнчө сыртка чыгып келген жаштарыбыз ооруп калат. Көбүнчө может быть климат, физическая нагрузка, ошол эле маалда экология, тамак ашы мурункудай болбой жатат да. Андан кийин эми биздин мамлекеттик деңгээлде дагы баягындай биринчи диагностика жакшы болбой атат да, первичная диагностика деп коебуз. Выявляемость этих больных и лечение. Ошол эле бизде биопсия, например, бизде кылынбайт. Если биз биопсияны өзүбүздө кылсак, ошол жерде баягы диагностика жакшы болсо, может быть, башталганда эле лечение кыла алмакпыз да. Бирок ал дагы болбой жатат. Лечение кылынбай эле. Анын үстүнө негизи кыргыз биздин адамдарыбыздын менталитети дагы ушундай абалга алып келип атат да. Башында, например, тоотпой жүрө беришет, маани беришпейт, башым ооруду, бутум шишиди, көзүм шишиди, өтүп кетет депчи, какой-то дарыларды ичип коет. Андан кийин кичине жакшы болот. Бирок полностью жакшы болбой эле, анан акырында диализге түшүп калып атышат да. Бул диализге түшкөндөн кийин эки бөйрөктөн отказ берген болот да, иштен чыккан болот. Эми бул жерге келип аппаратка түшкөндө аппараттын берип аткан жардамы ошол бөйрөктүн. Эми негизи диализге эмне үчүн түшөт? Бизде эки бөйрөктө 2 миллиондой нефромдор бар да. Ошолор 2 миллиондун почти 100% деп койсок, ошонун 97% уже иштебей, например, иштен чыккан болсо, уже диализге түшүшкө туура келет. Бул жерде диализдин функциясы бул почканын, биздин бөйрөгүбүздүн кандайдыр бир где-то 5% функциясын гана аткарып берет да. Биздин почкабыз 24 саат иштесе, бул 4 саат алышат биздин пациенттер, жумасына жок дегенде 12 саат алыш керек. Некоторые кыйналган пациенттер бизге даже көп алышат да. Бул аппараттын жардамы бул ошо бөйрөктүн жумушун аткарып берет. Аз болсо дагы аткарып берет. Бул азыр ошол менин түшүнүгүм боюнча
адамдар кандын баарын алып чыгып туруп, чыгып кайра аппарат менен кайра келип өзүнө коюлат экен. Бул жерде пациент келет, аппаратка подключение болот, артерия аркылуу кан алынат, анан фильтр бар бизде, через фильтр кан пациенттин каны ошол фильтр аркылуу өтөт. Ал фильтрден өткөндө жаман нерселердин бардыгы, например, зара менен бизде көп жаман нерселер сыртка чыгат да, ошолордун бардыгы ошол фильтрде калат. Фильтр аркылуу ошол жерден мындай сортировка болуп өтөт. Жакшы нерселер, белоктор кайра адамдын өзүнө берилет, жаман токсинди ошол фильтр аркылуу калат. То есть через этот фильтр адамдын каны 4 саат бою тазаланып өтүп, кайра өзүнө берилет. Рахмат сиздерге ошондой. Ошол урматтуу мекендештер, баягы адамдын эң башкы байлыгы ден соолук деп коет, бирок ошол ден соолук менен алып урушуп, адамзаттын ошол ден соолук бекем болушу үчүн күрөшүп аткан ушундай биздин медайымдарга башыбызды ийип таазим кылабыз. Мен айтайын дегеним, баягы эскертиш момундарга пайда берет деген пайгамбар алейхисалам хадиси бар. Ошол катары медайымдар, медиктер мисалы канчалаган эскертүүлөрдү берип келет. Жана биз да бири-бирибизди эскертишип, ушундай бир кыйынчылыктарга туш болбошлук үчүн ушундай кам көрүүнү аракет кылыш керек. Мен айтайын дегеним, азыр ошол чет жакка чыгып иштеп, буттунан сыз өткүзүп, ден соолук мындай начарлашына ушундай жол бербесек, ошону алдын алайлы. Өзүбүзгө өзүбүз керекпиз. Биз бирибизге бирибиз керекпиз. Ошон үчүн урматтуу достор, урматтуу мекендештер, жанагындай автомойкаларда иштеп аткан биз туугандарга биз дайым эскертип айтып атабыз. Буттуңарды жылуу алгыла. Ушундай сыяктуу бирибизге көбүрөөк эскертип, бирибизди өз жакшылыкка гана жетелейли. Баарыңыздар аман болуңуздар, оорубайлы. Кудайым буйруса, жакшылыкта дайыма бирге болойлу.